12 декабрда заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы тапшырылган. Сыйлыктын негизги максаты республиканын чыгармачыл күчтөрүн жаштарды патриоттук духта жана демократиялык кайра куруулар, салттуу, руханий, адеп ахлактык жана маданий баалуулуктарды сактоо жана өнүктүрүү багытында тарбиялоо максатындагы чыгармаларды жаратууга шыктандыруу болуп саналат. Бул жыл жыйынтыктап жатып, биз дал ушул Айтматов сыйлыгынын лауреаттары менен маектешебиз. Студияда кызматта мен Амантур Шергазиев. Саламатсыздар, урматтуу меймандар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен тааныштыра кетсем, бүгүн студияда биздин мейманда Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын ээси Амангелди Жумадилов. Амангелди мырза, Гүлнара айымдыкы түшүнүктүү тележаатында жүрөт, чыгармачылыкта жүрөт. Бердибек мырза поэзия багытында алып атат. Сиз илимде жүрөсүз, аны сизге сыйлык кайсыл багытта ыйгарылды? Бизге сыйлык жаштар саясаты боюнча ыйгарылды. Мен да азыр айтып өткөндөр кошулмакмын. Негизи мен үчүн бул мындай чоң жоопкерчилик болду. Стимул дейлик. Ошо баягы да айттык, сыйлык тапшырылып атканга чейин андай деле бир сезим болгон жок негизичи. Ошол күнү бардык, бирок ошол сыйлык башталып азайып аткан эң башында алгандан кийин ана толкундап баштап берсин. Жок, деле көп толкунбаган жокпуз. Биринчиси, эң биринчиси ошол Чыңгыз Айтматовдун сөзү болду. Ошо отурганда. Мен ошого чейин эчтиккен болсом, башында ошо башталарда Чыңгыз Айтматовдун Салкар атабыздын сөзү чыкты. Эң бир ар бир нерсенин жеткен чеги, шедеври бул инсан өзү да. Бул личность. Ошо. То есть, мына чыгармада отпайсызбы, мына Бердибектин чыгармасында бул чыгарма эмес күчтүү. Күчтүү бул өзү Бердибек. Канчалык Бердибек ошончолук шедеврге айланса, чыгармасы да айланат дегендейчи. Анан ошондуктан бизге жаштар саясаты боюнча биз өтө аябай толкундандык. Анан ойлодук, бул чоң жоопкерчилик илинде стимул болду. Дагы чуркаганга, дагы иштегенге. Бирок ушуга чейин дагы мындан кийин дагы сыйлык үчүн, бирөө макташ үчүн иштебейсиз. Айтып атпайсызбы, кылган ишибиздин баардыгы баары кайтып келет өзүбүзгө. Өзүбүзгө кайтып келет. Бирөө үчүн жасасак дагы ошол баардыгы ошо Кыргызстан ичинде калат. Ошол нерселер бизге кайтып келет. Бизге жетпесе дагы ал биздин балдарыбызга кайтып келет. Биз ар бир кичинекей кирпичтен коюп мамлекет соңдоп алсак, биз ошону көрбөй калсак дагы баары биздин балдарыбыз көрөт. Ошондой максат менен жасаш керекпиз да. А сыйлык болгон түрткү болду. Биз өзүбүз илимде жүргөндө деле мурун студент кезибизде деле жардам берип, бир кичинекей балдарга компьютер сатып берип, кайрымдуулук концерттерин өткөрүп жүрдүк элек. Кийин анан фондубуз ачылганда, Аскар Салымбек фондубуз ачылганда 9 жылдан бери илимде, бизнесте, чыгармачылыкта жүргөн жаштардын баарын колдоого аракет кылдык. 100 миңден ашык жаштар менен мындай тыгыз кызматташтык. Анан бир дагы жолу реклама кылган жокпуз. Телевидение берип тигиндей булдай кылган жокпуз. Анткени жасаган ишибиз жанагындай эле максат менен болгон. Ошо бирок бул бизге өтө мындай чоң жаңылык болду. Эми баягы Айтматов темасына, жаштар темасына, жаштар саясатына кайрылсак туура болчудай. Биз жаштар канчалык деңгээлде Айтматовду таанып жатабыз, анын ичинде чыгармачыл чөйрө, жаш калемгерлер, жаш акындар, жаш жазуучулар, жаш журналисттер Айтматовду канчалык деңгээлде таанытып жатабыз, анын идеяларын канчалык деңгээлде өзүбүзгө алып атабыз жана башкаларга таратып атабыз деген маселе да. Амангелди мырза, сизден баштасак. Эми Адайбек чөйрөдө Чыңгыз Айтматовдун ролу чоң. Аябай чоң, бирок сиз туура айттыңыз. Чыңгыз Айтматовду биз жазуучу катары, жазуучу катары эле карап койбодукпу? Мисалы үчүн орустар Лев Толстойду жазуучу катары карашпайт, дүйнө жүзү аны ойчул катары, философ катары карайт. Айтматов да ошол Лев Толстойдон кем эмес, философ, ойчул. Себеби чыгармаларын кайсы бирин окусак дагы ал жерде терең ой жатат. Ар бир сайын окуган сайын башкача ой келет. Улам бир нерсе табасың да, баягы бир складка унутуп калган келиндей болчу, бир нерсе улам чыгып аткандай оокаттагыдай болуп, ошол китебин улам чыгып турат да. Улам окуган сайын чыгып турат. Анан Чыңгыз Айтматовдон ушундай адамдар болот ба, бул кишилер өздөрүнүн көзү өтүп кетсе дагы аты кызмат кылып атат. Мисалы үчүн чет мамлекет чыккан баардыгы билет, Кыргызстан десең сурайт, бул каяктан, Курдистанбы, Казакстанбы, ушинтип эле тажатат да, өзгөчө Европа тарапка, Америка, Япония жака чыксаңыздар. Бирок көп жерден баягы Чыңгыз Айтматовдун айтсаң, шансың көбүрөөк да таанылганга, деп ошону айтышат да Кыргызстан деп. Анан жаштар саясатында жазыла турган иштер көп, бирок мен ушул баягыда да мына Союзбек болуп биз эфирге чыкканда да айттык элек. Мен негизи мамлекет жактан карабайт элем. Жаштарды мамлекет бир нерсе жардам бериш керек, тиндей кылыш керек дегенде негизи баягы каршымын. Мамлекет координациялайт болгону. Азыркы учурда мына 30 жылдын ичинде деле жаштардын арасында мамлекетте акча жок, тигиндей болду, мынча жыл революция болду деп аргасын айтып атабыз. Бирок ошол учурда деле тың чыккан жаштар болду. Бизнесте болбосун, жазуучулукта болбосун, искусстводо болбосун, башка тармакта илимде болбосун, бүт жерде бар. Ар бир нерсе мен ушул жакта көрүп турган, телевидение көрүп турган жаштарга айтмакмын. Эч кимден күтпөгүлө, эч кимден үмүт артпагыла, эч кимге токонолот кылбагыла. Өзүң аракет кылгыла. Аракет кылсак, максат койгонду үйрөнсөк биз жетебиз.
максат койгонду билбеген адам бул таксиге адресин айтпай отуруп алган киши сыяктуу. Акырында таксист аны сөгүп, бир караңгы бир урушка таштап кетет. Ошондой сыяктуу жашоо да ошондой да, жашоо катал жолго таштап кетет. Ошондуктан сураганыбыз ушул, жаштар саясатын кыла турган ар кимибиз өз аракетибизди көрөлүк, а бирок эң негизгиси биз өзүбүздө катылып жатат. Бардык нерсе Чыңгыз Айтматовдун айтып атпайбы, кылымга ырытар бир күн деген мисалы жакшы сөз бар го. Мисалы үчүн кээде бир күн ушунчалык маанилүү. Кээде ошончолук жалкоолук кылабыз, бир күнүбүздү дагы бөлө албайбыз бир чоң бир гениалдуу идеяларга, гениалдуу иштерге. Ошондуктан ушул багыттарда Айтматовдун гуманизми, илими мисалы үчүн окусак, мына биз ошол фондубуз 2 жыл мурун каржылады эле, жизнь замечательных людей дегенге Чыңгыз Айтматов чыккан. Ушул жакта мына биографиясын окуп көрсөк, эми бул түгөнбөс казына. Мен ойлойм, казып көрүш керек. Жазуучу катары эмес. Гений, философ, ойчул катары казып көрсөк көп нерсе таба алабыз. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт өтө чектелүү экен, аягына келип жатабыз. Ошентсе дагы берүүнү жыйынтыктап жатып, мен сиздердин ар бириңиздерге бир эркин микрофон бергим келип турат. Жаңы жылдык куттуктоо, кайрылууңуздар болсо, мүмкүнчүлүктөн пайдалансаңыз болот. Амангелди мырза, сизден баштасак туура болчу. Келе аткан жаңы жылыбыз биримдиктин, ынтымактын өсүүнүн жылы болсун. Чыңгыз Айтматовдун бир жана маңкурт сөзү акыркы жылдары мамлекеттик деңгээлде колдонуп жүрөт. Башка мамлекеттин лидерлери айтып атат, мына өзгөчө башка тилдерге да кирбеди ушул сөз. Маңкурт деген сөздү президенттер айтып баштады. Башка өлкөнүн дүйнөлүк лексиконго. Ошондуктан жаштарга кайрылмакчымын. Маңкурт деген Чыңгыз Айтматов бир эле определение берсе керек. Мен өзүм түшүнгөн деңгээлимде айтайын. Маңкурт бул ким? Кечээкисин билбеген, бүгүнкүсүн баалай албаган, эртеңки максат кое албаган. Ошондуктан маңкурт болбойлук жаштар. Эртең кечээкибизди билелик, бүгүнкү күнүбүздү баалайлык, эртеңки максат коелук. Келечегибиз кең болсун.